АКШнын өкүлдөр палатасында президент Дональд Трампка импичмент жарыялоо демилгесине байланыштуу коомдук угуулар башталып жатат. 13 ноябрдын таңында Газа тилкесине урулган Израилдин ракеталык соккусунан дагы 2 палестиналык көз жумду. Дүйшөмбүдөн бери курман болгондордун саны 12ге жетти. Молдовада 12 ноябрда парламент Майя Санду жетектеген өкмөткө ишеним көрсөтпөө тууралуу чечим кабыл алды. Саламатсызбы, бүгүн азаттыкта ушул жана башка темаларга алдыда кеңири кайрылабыз. Студияда Элиза Кененбаева. АКШнын өкүлдөр палатасында президент Дональд Трампка импичмент жарыялоо демилгесине байланыштуу ачык угуулар бүгүн башталып жатат. Ал телеканалдар аркылуу түз эфирде көрсөтүлмөкчү. Президентке импичмент жарыялоо жаңжалы Дональд Трамп менен Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин 25 июлдагы телефон аркылуу сүйлөшүүсүнөн улам башталган. Конгресстеги демократтар Трамп президенттик кызматты жеке өзүнүн саясий кызыкчылыгы үчүн пайдаланган деп айыпташууда. Трамп өзү мындай дооматтарды четке кагып келет. Зайырбек Бактыбаевдин баяны. Тарыхый жактан сейрек жана машакаттуу импичмент жарыяны АКШ президенти Дональд Трамп кызмат абалынан кыянат пайдаланганбы? Президенттик ордун жеке жана саясий кызыкчылык үчүн колдонуп, Украин бийлигин өзүнүн саясий атаандашына карата иликтөө жүргүзүүгө мажбурлаганбы дегенди аныкташы керек. Коомдук угуулардагы күбөлөрдүн жооптору телеканалдар аркылуу түз эфирде көрсөтүлмөкчү. Телеканалдар аны сиздин конок жана уктоочу бөлмөңүзгө, кеңсеңизге, ноутбугуңузга, телефонуңузга чейин алып келип көрсөтөт. Мунун эмоционалдык мааниси чоң. Анткени сиз бул нерселерди көрөрдүн өзүнөн угасыз. АКШда президентке импичмент жарыялоо жараянына жеткирген саясий жаңжал Трамп менен Украин президенти Владимир Зеленскийдин 25 июлдагы телефон сүйлөшүүсүнөн улам тутанган. Атайын кызматтагы булак, анда Кошмо Штаттардын президенти өзүнүн башкы саясий атаандашы, мурдагы вице-президент Джо Байден менен анын уулу Хантердин Украинадагы иштерин иликтөөгө Зеленскийди ынандырган деп маалымат берген. Джо Байден 2020 жылдагы шайлоодо демократтардын атынан Трампка атаандаш болоору айтылып келет. Демократтар басымдуулук кылган өкүлдөр палатасы Украинага басым кылуу максатында Киевке бөлүнгөн 390 миллион долларлык аскердик жардамды Трамптын администрациясы атайылап кечиктирген дегенге көңүл бурушуп, президент ыйгарым укугунан аша чапты деп айыптап, ага импичмент жарыялоону баштоо аракеттерине киришкен. Дональд Трамп буга байланыштуу дооматтардын баарын четке кагып келет. Сүйлөшүүнүн стенограммасын окугула. Силер телефон чалуу тууралуу билесиңер. Эми мен силерге экинчи стенограмманы да берем. Анткени чындыгында мен Украин президенти менен 2 жолу сүйлөшкөм. Эгер экинчи телефон сүйлөшүүдө туура эмес бир нерсе болсо, мага айткыла. Бирок тарыхта эч ким мындан өткөн эмес. Бул куугунтук. Трампка импичмент жарыялоо ишинин жаңы баскыч болгон коомдук угуунун биринчи күнүндө Кошмо Штаттардын Украинадагы убактылуу ыйгарым укуктуу өкүлү Уильям Тейлор, ошондой эле мамлекеттик катчынын Европа жана Евразия боюнча орун басары Джордж Кент көрсөтмө берет. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык. Берүүбүздү улантабыз. 13 ноябрдын таңында Израиль Газа тилкесине ракеталык сокку урганда дагы 2 палестиналык көз жумду. Ушуну менен дүйшөмбүдөн бери курман болгондордун саны 12ге жетти. Соңку кагылышуу Израиль Газа тилкесинде Ислам жихады согушкер тобунун кол башчысы Баха Аль-Аттаны жок кылгандан кийин башталган. Бул радикал топту Иран колдоору маалы. Израиль билдиргендей, согушкер топтун ана башы чек араларда бир катар чабуулдарды ишке ашырган жана алдыда дагы пландары болгон. Ирандын каржылоосу жана инструкциялары менен Израилге каршы террордук чабуулдарды уюштурууну көздөп жаткан террорчуга каршы ракеталык сокку урдук. Израиль абалдын курчушун каалабайт, бирок биз өз жарандарыбызды эч ойлонбостон коргойбуз.
Сириянын мамлекеттик маалымат каражаттары кабарлаганда, Израилдин ракеталык чабуулу Ислам жихады тобунун саясий лидеринин Дамасктагы үйүнө да багытталган. Анда 2 киши курман болгон. Ислам жихады радикал тобу тараткан билдирүүдө Израилдир уюмдун саясий лидери Акрам Аль-Ажуринин үйүн бутага алышкан. Буга жооп катары топтун согушкерлери бир күндө Израилди көздөй 200дөй ракета учурушту. Ал жакта жабыркагандар тууралуу маалымат азырынча жок. Газа тилкесин көзөмөлдөгөн Хамас радикал тобу бул жолку кагылышууларга аралашкан жок. Улуттар уюмунун жакынкы чыгыш боюнча өкүлү Израиль Палестина ортосундагы кезектеги кризисти жайгаруу максатында Каирге жөнөп кеткенин Reuters өз булактарына таянып жазды. Эми башка кабарлардан Молдовада 12 ноябрда парламент Майя Санду жетектеген өкмөткө ишеним көрсөтпөө тууралуу чечим кабыл алды. Өкмөттүн кызматтан кетиши менен аяктаган жагдайга прокуратура жөнүндө мыйзамды өзгөртүү аракеттери негиз болгон. Молдованын эгемен тарыхында парламент ушуну менен 4-чү жолу өкмөткө ишеним көрсөтпөө чечимин кабыл алды. Өкмөттүн таркашын 101 мыйзам чыгаруучунун 63-ü колдоду. Премьер-министр Майя Санду өлкөнүн башкы прокурорунун кызматына талапкерлерди мындан ары премьер-министр тандайт деген жобо камтылган мыйзам долбоорун парламентке сунуш кылган. Буга орусиячыл президент Игорь Додондун социалисттик партиясы каршы болуп, өкмөткө ишеним көрсөтпөө боюнча демилге көтөрүштү. Санду бул долбоорду Венеция комиссиясына жөнөтөөрүн. Алар корутундусун күтүш керек экенин айткан жана өкмөткө ишеним көрсөтпөө боюнча демилгеден баш тартууга чакырган. Бирок социалисттер менен демократтар ага ынанышкан жок. Биз так жана белгилүү эрежелерди орнотууну көздөгөнүбүз менен биздин коалиция боюнча өнөктөштөрүбүз аларды мамлекеттик мекемени басып алуу үчүн колдонуп жатышат. Биз мындай оюнга аралашууга каршыбыз. Бул маалда имараттын алдында Сандунун тарапташтары өкмөттүн таркашына каршы нааразылык акциясына топтолушту. Биз бул жерге Майя Сандуну колдоп, ага ишеним көрсөтпөө чечимин жокко чыгарууну талап кылуу үчүн келдик. Сандуга реформаларды өткөрүүгө мүмкүнчүлүк бериш керек. Биз реформалар үчүн добуш бергенбиз. Алар элдин үнүн угушу керек. Быйыл жайда Молдова кезектеги саясий кризиске кептелген. Андан соң башына Майя Санду келген өкмөт туура 5 ай иштеди. Сентябрда Европа комиссиясы Сандунун өкмөтүн маанилүү деп эсептелген реформаларды өткөрүү үчүн чечкиндүү кадам таштаганын мактоого алган. Молдованын эгемен тарыхында парламент ушуну менен 4-чү жолу өкмөткө ишеним көрсөтпөө тууралуу чечим кабыл алды. Молдова Европадагы эң жакыр мамлекеттердин бири деп саналат. Ободон кеткен ушул жана башка баяндар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык Чекет.org эми күндүн башка негизги окуялары менен кыскача таанышып алыңыз. Оганстандын борбору Кабул шаарында 13 ноябрда эртең менен Ички иштер министрлигинин имаратынын жанында машинеге коюлган бомба жарылды. Министрликтин өкүлү Настар Рахими анда бери дегенде 7 адам өлүп, дагы 13 киши жарадар болгонун кабарлады. Алардын бардыгы жайкын тургундар. Жардырууну ким уюштурганы белгисиз. Шейшембиде Ооган президенти Ашраф Гани Талибан кыймылынын 3 белдүү мүчөсүн, анын ичинде Хаккани түйүнүнүн лидеринин энеси Аннас Хакканини Кабулдагы Америка университетинин 2 профессору австралиялык жана америкалык жарандарга алмашууга даяр экенин билдирген. Алар 3 жыл мурда 2016 жылдын августунда уурдалган. 68 жаштагы америкалык Кевин Кингке жана 48 жаштагы австралиялык Тимоти Викске айырбашталмакчы. Казакстанда сот 12 ноябрда Шынжаңдан качып келгенин айткан Кайша Акандын ишин карай баштады. Ал чек араны мыйзамсыз кесип өткөн деп айыпталууда. 43 жаштагы Кайша сотто сүйлөгөн сөзүндө 7 майда Кытай бийлигинин басымынан коркуп Шынжаңдан качып, Хоргос бажы бекети аркылуу Казакстандын аймагына өткөнүн билдирди. Кайша Кытайда бир нече жолу суракка чакырылганын, ага динге байланыштуу суроолор берилгенин да кошумчалады. Кайша Казак ички иштер министрлигине барганда кылмыш иши козголгон. 11 ноябрда ага баш бааник издеп жүргөн адамдын күбөлүгү берилген. Эмки сот жыйыны 22 ноябрга белгиленди. Кытайдын Шынжаң районунда уйгур, кыргыз, казак жана башка мусулман элдердин эркиндиги чектелип, укугу одоно бузулуп жатканы бир нече жылдан бери кабарланып келет.
Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдогандын Вашингтонго сапары 12 ноябрда башталды. Ал Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трампка жолугат. Бул кездешүү НАТОдогу өнөктөш эки өлкөнүн алака катышы, Анкаранын Сириядагы жортуулунан жана Орусиядан курал жарак сатып алып жатканынан улам чыңалып турган маалга туш келди. Эрдоган соңку рет Вашингтонго 2017 жылы май айында барган. Ал сапар учурунда Түркиянын элчилигинин алдына митингге чыккан күрд жана армян демонстранттары менен Эрдогандын тарапташтары кагылышкан эле. Бул мушташка Эрдогандын жан сакчылары да аралашканы айтылган. Венеция шаарын соңку 50 жылда болуп көрбөгөндөй суу каптады. Суунун деңгээли 1 метр 87 сантиметрге жетти. Буга чейин 1966 жылкы ташкында суу мындан да өйдө көтөрүлгөн эле. Калганын 90%, анын ичинде тарыхый жайлардын бардыгын суу каптады. Ыйык Марк аянтында суу 1 метрге жетти. 78 жаштагы бир адамдын өлгөнү кабарланды. Маалыматка караганда анын үйүнө суу кирип, караяны электр тогу урган. Венеция мэри Луиджи Бруниаро мындай кырдаал климаттын өзгөрүүсүнүн улам болуп жатканын белгиледи. Венеция суу алдында калганда Италияда мектептерде милдеттүү түрдө климаттын өзгөрүүсү боюнча сабак окутулмакчы. Ал баштапкы жана орто класстардын окуучуларына өтүлөт. Билим берүү министрлиги билдиргендей, Италия климаттын өзгөрүүсүн окуткан сабакты мектеп программасына киргизген дүйнөдөгү алгачкы мамлекет. Министр Лоренцо Фьярамонтинин айтымында бул сабакты өтө турган мугалимдер атайын курстардан кийинки жылдын январь-февраль айларында өтүшөт. Ал эми предмет мектептерде 2020 жылдын сентябрь айынан баштап окутулат. Биринчи жолу биздин мамлекет ушундай кадамга барып жатат. Албетте айлана чөйрөнү коргоо боюнча сабактар башка өлкөлөрдө деле бар, бирок алар милдеттүү эмес. Албетте мунун баары климаттын өзгөрүүсүнө байланыштуу маселелерден келип чыгып атат. Жана бул биздин жашоо моделибизди ойлонуп чыгууга дагы бир мүмкүнчүлүк. Фьярамонти бул окуу жылынын башында мектеп окуучуларын климаттын өзгөрүүсүнө каршы акцияларга катышуу үчүн сабактардан бошотууга чакырган. Европада мындай жүрүштөр былтыр жайдан тарта күчөгөн. Анын башында 16 жаштагы швециялык кыз Грета Тунберг турат. Fridays for Future кыймылына кошулган өспүрүмдөр климаттын өзгөрүшү мектептеги сабактан да маанилүү деп эсептешет. Мына ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык @org. Ошондой эле биздин видеолорду бардык социалдык тармактардан дагы көрө аласыз. Саламатта калыңыз.